Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Адаттагыдай экип дарыгер программасы алып баруучусу мен Бигимай Жетимешова. Бүгүнкү программанын коногунда медицина илимдеринин кандидаты, гепатолог, инфекционист Камчыбекова Алтынай. Саламатсызбы, кош келипсиз. Саламатсызбы, чакыруңузга рахмат. Бүгүн биз гепатит жөнүндө талкуу жүргүзөбүз. Ошол жөнүндө эмне деген оору, гепатит деген бул эмне, кандай түрлөрү бар? Гепатит деген бул боордун сезгенүүсүн айтабыз. Бул вирустук гепатиттер жөнүндө айтсак, биздин өлкөдө кеңири эле кездешет. Ал вирустук гепатит А, Б, С, Д, Е деп бөлөбүз. Бул вирустун түрүнө жараша. Жана бул боордун сезгенүүсү, вирустук сезгенүүсү жугушу боюнча баягы кир кол аркылуу, мындай кол кармашуудан же болбосо бир тамак аркылуу жугуучу, суу аркылуу жугуучу түрлөрү бул гепатит А менен Е гепатит. Ал эми кан аркылуу же болбосо жыныстык жол менен энеден балага жугуучу гепатити бул Б, С жана Д гепатити. Бул 5 түрү тең биздин өлкөдө көп кездешет. Анын ичинен кеңири тараганы бул гепатит А. Бул гепатит А көбүнчөсү эле жаш балдарда көп кездешет. Биздин регионго да бул мындай бир эндемикалык оорулардын түрү болуп эсептелинет. Кээ бир балдар баягы биз боор оорусу десек элек бетине сары чыкса, ал эми бул гепатит А биздин өлкөдө мындай жөнөкөй эле баягы грипп сыяктуу эле дагы жүрүшү мүмкүн. Демек сиз айтып атасыз А деп, андан кийин жаш балдарда деп. Ошондо бул деген өнөкөтпү же? Бул гепатит А менен гепатит Энин бир жалаң гана курч мүнөздөгү оорулар. Өнөкөт формасы жок бул оорулардын. Ал эми Б, С жана Д гепатити булардын өнөкөт дагы жана курч мүнөздүү дагы болушу мүмкүн. Гепатит менен А менен Энин булар мындай грипп сыяктуу эле баягы вирус адамга кирип, ошол ооруну чакырып, анан оорудан кийин ал вирус өзү эле организмден чыгып кетет. Ал ооруларга биз мындай бир керектелүүчү ошо вируска каршы дарылар да берилбейт. Жалаң гана мындай жалпы дарылоочу методдорун гана колдонобуз. Ошо бул диетаны колдонобуз, баягы режимди колдонобуз. Демек бун деген жаш балдардын баары эле ооруйт экен, грипп деп атпайсызбы? Демек бул оңой эле өтүп кетет экен да, Жаш балдарда көбүн эсе бул оңой эле өтөт. Мындай башка мындай оорулуу формалары дагы аз болот. Көбүнчөсү эле ошол баягы ясли, мектепке чейинки курактагы балдардан көп болот, көп кездешет. Сиздер да өзүңүздөр байкасаңыздар керек, кээде ошо группадан гепатит оорусу чыкты деп, кээ бир группаларды карантинге бир айга жаап коюшат. Мындай бизде көбүнчөсү кеңири эле кездешет. Кээ бир балдарды үйдөн эле амбулатордук түрдө эле кээде дарылайбыз, эгерде жеңил болсо. Баягы айтып калышат го, болезнь грязных рук деп. Демек ошол түрлөрдүн бири экен да. Ооба, бул кир кол аркылуу дагы жугат. Бирок андай кир кол аркылуу жугуучу оору деп, болезнь грязных рук деп сиз айткандай, аны биз бул дизентерия оорусуна колдонобуз. Ошол накта кир кол аркылуу жугуучу оору деп эсептелинет. Анда баланын ичи өтүп, кан, ириң менен ич өткөндө ошо дизентерия деп атайбыз. Ал эми анын деле бул бир сөздүн жөнү бар негизи. Анткени бул гепатиттер А менен Е көбүнчөсү ошо кол аркылуу деле жугушу мүмкүн, контакт аркылуу деле жугушу мүмкүн. Анда эмесе Б, С деп ошол жөнүндө көп угуп калабыз да, биздин практика жүзүндө делечи. Ошол жөнүндө анда тереңирээк айтып бериңизчи. Б, С, Д гепатити бул гепатиттер курч мүнөздө дагы, өнөкөт мүнөздө да болушу мүмкүн формасында. Бул Б, С, Д гепатиттери өтө эле коркунучтуу оорулардын бири. Анткени бунун аягында көбүн эсе С, Д гепатиттердин аягында
циррозго айланышы мүмкүн, же болбосо шишик ооруларына, боордун шишик ооруларына дагы алып келиши мүмкүн. Боордун жетишпестиги, анан кийин Боордун жетишпестигине дагы өнөкөт, курч жетишпестигине, же болбосо ошо шишик ооруларына дагы алып келиши мүмкүн. анда эми баягы клиникалык белгилери жөнүндө толугу менен сүйлөшпөйлүбү анда. Кайсы убакта ойлоно башташ керек, анан кийин лабораторияга чуркаш керек, анан дарыгерге чуркаш керек. Биз негизи эле белгилери жөнүндө айтсак, гепатиттин белгилери курч мүнөздөгү бул бардык 5 түрүнүн гепатиттин белгилери негизи эле жалпы эле бирдей эле болот. Баягы кичине эле анча мынча айырмасы болбосо, негизи башталышы жана кандай белгилери болот, алар бирдей эле болот. Биринчиден, бул гепатит оорусу башталганда көбүнө эле кадимки эле суук тийгендей эле, бизде айткандай суук тийгендей эле болуп башталышы мүмкүн. Кээде бейтаптын дене табы жогорулашы мүмкүн, шайы кетип, кусуп, көңүлү айланып, тамакка болгон табити ылдыйлашы мүмкүн. Андан кийин бул 3-4 күн болот ошондой. Албетте бул убакта бейтаптагы дарыгерге көп барбайт. Биздин негизи эле калк көпкө аябай чыдамкай болобуз. Өтүп кетет го деген ой менен эле жата берип, Өзүбүз дарылоону баштайбыз. же дарылоону баштайбыз, баягы эле көнүмүш парацетамол, кадимки эле дарылар менен. Андан кийин бул 3-4 күн көбүнө эсе гепатит А менен Эде бул 3-4 күн гана болот, кыска болот бул мөөнөт. Андан кийин ал эми кан аркылуу жугуучу гепатиттерде бул узагыраак болот, 10 күнгө чейин болушу мүмкүн ушундай абал. Андан кийин бейтап өзүнүн заарасынын өңүнүн өзгөргөнүн байкайт. Ал кызамык боло баштайт, же болбосо бейтаптар көбүнчөсү айтат, мондай кочкул даярдалган чай сыяктуу болуп калышы мүмкүн. Андан кийин бейтаптын айланасындагы үй бүлөсү мүчөлөрү, же болбосо ошо айланасындагы адамдар бейтаптын денесинин жана көздөрүнүн ичи саргайганын байкалат. Мына ушундан тарта анан бейтап дарыгерге кайрыла баштайт. Бирок кээ бир гепатиттин түрлөрүндө, мисалы үчүн С гепатитинде көбүнчөсү бул өнөкөт формасында көп кездешет. Курч мүнөздө аз санда болот, жана гепатит S'нин эң коркунучтуусу бул өз убагында ал дартты аныктабаганыбыз. Анткени ал көбүнчөсү эч кандай белгиси жок эле жүрө берет. Андан кийин көбүнө эсе бейтаптар башка бир оору боюнча дарыгерге кайрылып, операция же болбосо кандайдыр бир кичине процедураларга даярданганда мындай случайно деп орусча айтканда, случайно кандан чыгып калат. Же болбосо ал эми кадимкисинин убагында ал эч кандай белги бербейт дагы, анан ал боордо шишик оорусуна алып келгенде, же болбосо боордун циррозуна айланганда гана анын алдында ошо гепатит С экенин билебиз, өкүнүчтүүсү. Ал эми Б, Д гепатиттери булар өнөкөт дагы курч мүнөздө дагы болот, жана ушундай денеге саарыны чыгарып, көбүнө эсе ошо курч мүнөздөгү болуп, баягы белгилерин берет да. Эгер Бны дарылабай койсо, анда Дга өтүп кетеби же кандай ошол жактары? Ооба, кээ бир бейтаптар ошентип айтып келет, ушинтип мен дарыланбасам Дга өтөт экен, анан Дны дарылабасам Сга өтөт экен деп. Жок, бул туура эмес пикир. Бул 5 түрлүү вирус. Алардын бири-бирине жуктуруп алышы мүмкүн. Мисалы үчүн Б менен ооруп атып, дагы С гепатитин жуктуруп алышы мүмкүн. Бирок Б Сге айланбайт. Жана бул Д гепатити жөнүндө айтсак, бул Д гепатит бул биз мондай бир жетишпеген вирус деп айтабыз да. Анткени Д гепатити Б гепатитсиз жашай албайт. Д гепатитти жуктуруш үчүн адам ошол убакытка чейин Б гепатити менен ооруп, ал жерде австралийский антиген деп коебуз, же болбосо HBS антиген. Ошол антиген организмде бар болушу керек. Бир гана ошол нерсе болсо, гепатит Б болсо, ал Дны жуктуруп алат. Бирок Б Дга өтпөйт. Ал бейтап ошондо кошумча болот. 2 вирусу бар болгон болот да. Албетте бул өтө эле мындай оор гепатиттердин түрү Б менен Д. 2 вирус бар анткени организмде. Бирок алар биринен бирине өтпөйт.
эгер мисалы үчүн бир бейтап Б менен ооруптур, анан кийин дарыланып, толугу менен айыгып, анан кийин ошол убакта Д кайра жуктура алабы же андай коркунуч жокпу? Эгерде HbS антигени жок болсо эле организмде, ал Дни жуктура албайт. Биз баягы окуп жүргөндө ошондо айтышчу да, анан кийин эми гепатитти дарылоо үчүн дары дармектер чыкты депчи, буга чейин жок болчу деп айтышчу бизге. Ошол жөнүндө айтып бериңизчи. Толугу менен бул мисалы үчүн гепатит менен Б, С, Дны эгер жуктуруп алса, толугу менен айыкса болотпу же болбойбу? Албетте азыркы убакта медицина өз бир жерде турбайт, баардыгы өнүгөт. Ошондуктан азыр дагы жаңы ушу вируска каршы дарыгерлер дагы жыл сайын жаңы дарыларды көрүп атабыз. Эгерде бир 10-15 жыл мурун гепатит Цга бейтап бир күн коюп бир күн өзүнө укол сайып дарыланчу. Анда дагы дарылануу пайызы дагы төмөн болчу да, айыгып кетүү пайызы. Ал эми азыр бейтаптарга бир күндө 2 таблетка же болбосо бир күндө 1 таблетка ичишет. Дары дармектер кеңири таралган, жаңы дарылары бар. Укол түрүндө дагы алса болот. Дары бир гана бир күндө 1 таблетка дары менен дагы ичип жүрүп дарыланса болот. Булар бир гана өнөкөт формасында берилет. Мен айткандай эле, курч мүнөздөгү гепатиттердин баарынын дарылануусу бирдей. Бул жалпы дарылануу, бул бейтап диетаны катуу кармашы керек. Андан кийин бул режим. Эң биринчиден боор аябай чоң физикалык оор жүктөрдү жаман көрөт. Негизи боор ооруганда эң биринчи бул ушул кыймыл аракетти азайтуу керек, режимди сактоо керек, постельный режимди. Анткени боор ушу покойду жакшы көрөт. Андан кийинки бул диета. Негизи боор ооруларында эң биринчи душман болуп, мондай бир уровеньде бул алкоголдук ичимдиктери менен коорулган өтө майлуу тамактар бир уровеньде болушат. Бейтап боор оорусу менен ушундай нерселерден алысыраак болушу керек. Андан кийин тамактануусунда көбүнесе мындай демделген тамактар, сууга бышкан тамактарды берсе болот. Андан майлуулукту азайтышыбыз керек, анан туздууну азайтышыбыз керек. Мындан тышкары суюктукту өз убагында ичип, ошентип дарылайбыз негизи. Андан кийин албетте баягы боордун зат алмашуусун, кан айлануусун жакшыртуучу дагы дары дармектер берилет бейтаптарга. Ал эми өнөкөт болуп кеткен учурда албетте ал жерде дарылануу ар бир түрүндө спецификалык болот, өзүнчө дарылар берилет. Алардын бул вирустардын дагы өзүнчө дагы генотиптери дагы болот. Алар өз ичинде дагы бөлүнүшөт. Мына ошол генотиптерине жараша дарылануунун мөөнөтү дагы узарышы же болбосо кыскарышы мүмкүн. Демек, ошолорго каршы бизде дары дармек бар, жеткиликтүү алса болот, мисалы үчүн Кыргызстанда. Бар, дары дармектер бар. Мына эң кызыктуу суроо, менимче көрүүчүлөрүбүзгө кызык эле болуш керек. Баасы мисалы үчүн ошол кымбатпы же жеткиликтүү же кандай? Дары дармектердин албетте бул айтып кетчү нерсе, сарык оору гепатиттин ушул вирустук өнөкөт ооруларында боордун негизи бейтаптардын баардыгын өздөрү жасашат. Бул ПЦР анализ деп айтсак, ушу вирустун организмде канча экенин билүү, бул дагы өтө мындай арзан тест эмес биринчиден. Өтө эле мындай көп акча турат да. Көп акча дегенде бир 2,5 миң сом тегереги болсо керек ПЦР анализ. Андан кийинки бул боордун УЗИси жасоо керек. Ал эми вируска каршы дарылар дагы ушул 11-12 миңдин тегерегинде болсо керек.
Ошон деген бир айына 10 миң, 11 миң кетеби ошондо? Ооба, бир айына ошондой кетет. Негизи 28-30 капсула болот. Андан кийин аны эң кеминде дегенде бул 12 жумадан башталат дарылануу. Анан эң көп дегенде бул 48 жумага чейин болушу мүмкүн. Демек бул эмне үчүн мен сизден сурадым? Себеби дегенде башка мамлекеттерде мен алыскы мамлекеттерди айткан жокмун, мына жакын эле Россия же болбосо Казакстан, анын бардыгы мамлекеттин как бизде ФОМС деп коебуз го, ошол берет экен да. Гепатит эгер диагноз коюлса, анда ошолор каржылайт экен. Демек бизде мамлекет тарабынан мындай каржылоо андай жок. Баары бейтаптын мойнунда, макул анда. Айтыңызчы, сиз айттыңыз, биздин мамлекетте баардык түрү бар, анан кийин көп деп айттыңыз да. Анан кайсы түрү азыркы сиздин практикаңызда көп кездешип атат? Анан жыйынтыгында ошол бейтаптар дарыланып атышабы же көп эле баасына мындай эми кымбат болгондуктан алы жетпей, анан кийин же жарымына чейин же деги эле дарыланбайт же болбосо баш тартып атышабы дейм да. Негизи эле биздин өлкөдө эгерде баардык 5 түрүн тең алсак, эң көп кездешүүсү бул гепатит А. Албетте. Ал эми Жаш балдарда. ооба. Ал эми өнөкөт вирустук гепатиттерди айтсак, бизде көбүнчөсү бул гепатит Б көп кездешет, андан кийин эле гепатит С. Ал 2000-жылдан бери бирок бизде гепатит Бге вакцина башталган. Бүткүл биздин өлкөлүк 2000-жылкы балдардан баштап вакцина берилет. Бирок ошого карабастан деле бизде гепатиттин саны жогору. Мисалы үчүн, эгерде саламаттык сактоонун уюму боюнча Европалык өлкөлөрдө 2030-жылга чейин бул гепатиттердин баарын жок болот деген бир программасы бар. Мындай адамга коркунуч алып келбейт деген, ошол вакцина аркылуу жеңебиз деген. Бирок азыр биздин мамлекетте андай нерсени айта албайбыз. Анткени дагы деле бизде абдан көп кездешет бул гепатиттер. Ал эми гепатит Сге эч кандай вакцина жок. Ал эми гепатит Бни негизи мындай азайтуу колдон келчү эле нерсе да, эгерде вакцина алышса. Вакцина бир гана 2000-жылдан башталат, бирок дарыгерлердин арасында, ошол эле медперсоналдын арасында деле гепатит менен ооруган бейтаптардын саны көп. Мындан тышкары эми кээ бир бейтаптар, бирок азыркы маалда көп дарыгерлер гепатит жөнүндө көп билип калышты. Анын кандай кесепеттери болушу мүмкүн. Ошондуктан баягы эгерде кандайдыр бир процедура жазаардын астында көбүн эсе ошол гепатиттин анализин сурап калышты да. Кээ бир бейтаптар, мисалы үчүн, мурун стоматологдон барып ушинтип гепатит ооругансыңбы деп сурап, анан анализ тапшырып кел деп айтты, же болбосо жада калса кээ бир косметологдор дагы ошол эң биринчи гепатит анализин баягы кеңеш берип, биринчи ошол көбүнчөсү гепатит Сни аныктап чыккан аз эмес. Бул албетте аябай сүйүндүрөт. Анткени биздин ошо дарыгерлердин арасында гепатит боюнча мындай кандайдыр бир өздөрүн коргоп, ооба, өздөрүн дагы коргоп, бейтапты дагы ойлоп, алардан кийинки бейтаптар дагы жоопкерчилик. Мына сиз айтып калдыңыз, эгер өтүшүп кетсе өнөкөттөр кандай белгилер болушу мүмкүн, кандай коркунучтар болушу мүмкүн, ошол жөнүндө сүйлөшөлү. Негизи эле өнөкөт гепатиттер булардын акыр аягы жакшы болуп аякталышы мүмкүн. Алардын аягында бул боордун циррозуна алып келиши мүмкүн. Боордун циррозу деген эмес, бул боордун кургап калышы да, мындайча айтканда. Андан кийин боордун жетишсиздигине алып келиши мүмкүн, жана боордун шишик оорусуна алып келиши мүмкүн.
Боордун циррозу дегенибиз бул боордун клеткалары, нормалдуу клеткалары ал жерден кургап, мындай фиброзго айланат. Анда боордун өзүнүн көлөмү дагы кичирейет. Дарыгерге барганда боордун мындай биз кармалап көргөндө кээде кармай албай калабыз, аны көрбөй калабыз, анткени анын көлөмү абдан кичирейип кетет, кургап калат. Андан кийин мындан тышкары адамдын баягы боордун кан тамырлары кеңейип, порталдык кеңейүүсүн алып келет. Венанын ал кызыл өңгөчтүн веналарынын кеңейүүсүн алып келип, бейтаптын ушул кызыл өңгөчтөн кан жоготуусу болушу мүмкүн. Кан менен кусуу пайда болушу мүмкүн. Кандын азаюусуна алып келиши мүмкүн, анемиясына, кан жоготуунун кесепетинен. Мындан тышкары ушул боордун кан тамырларынын кеңейүүсүнүн кесепетинен бейтаптын ичине да суу толушу мүмкүн. Бул асцит деп коебуз медициналык термин менен. Мындан тышкары баягы заарасы азайып калышы мүмкүн, арыкташы мүмкүн, тамакка табити жок болуп калат, көңүлү чөк болуп калат. Негизи эле боордун бизге келтирген функциясы абдан көп. Эң биринчи эле функциясы бул ушул бизге керек эмес заттарды заара менен чыгарып салуу. Ал эми эгерде боордун оорусу болсо, сезгенүүсү болсо, албетте ал бизге керектелүүчү эмес уулуу заттар канда айланып жүрүп, мээге барып, мээнин дагы уулануусуна алып келиши мүмкүн. Бул биз муну энцефалопатия деп атайбыз. Боордун энцефалопатиясы анда бейтаптын өтүп түшүп кеткен мезгилинде комага, боордун комасына алып келет. Анда бейтап эң биринчиден түнкүсүн уктай албай калат, уйкусу жок болуп калат, анан кандайдыр бир коркунуч пайда болот. Бейтаптын мындай орусча айтканда беспокойство, тревожность болуп калат. Анан кийин баягы өзүнүн жакындарын да тааный албай калышы мүмкүн, жөнөкөй суроолорго жооп бербей калат. Бирок эң биринчиден эле бул ушул уйкунун качып калуусу. Анан жаман түштөр дагы кириши мүмкүн да. Бул ошол организмдин интоксикациясын, уулануусунун белгилери түшүндүрөт. Андан кийин шишик оорулары болушу мүмкүн. Эми шишик оорунун баягы арыктайт адам, өңү кубарат, алсыз болот, жана дагы ушундай боордун функцияларын албетте жоготот. Мен ушундай бир адамды көргөм да, бирок аныкы деген алкоголдук цирроз болуп турган болчу. Анан кийин мынтип карасак, мындай кандай десем, баягы лимонго окшогон мындай сапсары болуп калыптыр да. Көзү, анан кийин денеси сапсары болуп калыптыр. Албетте ал дагы эң биринчи белгилердин бири, бирок өнөкөт формаларында көбүн эсе бул белгиси аз кездешет. Бир гана баягы өттө дагы кандайдыр бир сезгенүү болуп, же болбосо ал эми шишик оорусунда, боордун шишик оорусунда албетте бул биринчи белги. Анткени ошо өттүн жолдорундагы бууп коюшу мүмкүн ошол шишик. Анан биринчи белгиси болуп, көбүнчөсү дагы боордун шишик ооруларында ошо дененин саргаюусу болушу мүмкүн. Эми анын дагы өзүнчө белгилери болот. Аны биз мындай ошо сарыктын да өзүнүн түрлөрү болот да. Боордон же болбосо ошо өттүн жолдорунун буулуп калышынан, же болбосо кан жоготуунун жана кызыл кан клеткаларынын көп бузулушунан дагы ошондой сарыкка алып келиши мүмкүн. Ошо сарык деп айтып калдыңыз. Тиги жаш балдарды төрөлгөндөн кийин дагы ошондой сарык болот го, физиологиялык сарык болот депчи. Сиздерге дагы кайрылса керек, мисалы үчүн. Ал канча күн деп коет, 40 күн деп коебу. Ооба, албетте анда эгерде ошол жаңы төрөлгөн баланын ошондой аны физиологиялык сарык деп атайбыз. Эгерде ал ошол өз убагында азайып, ордуна келбесе, албетте анда башка ошондой оорулар менен дагы дифференциация жасашыбыз керек, бөлүштүрүшүбүз керек да. Бул ошол жугуштуу боор ооруларынын кесепетине эми кээде мисалы үчүн гепатит Б, Цлар булар энеден балага дагы өтүшү мүмкүн. Энеден балага дегенибиз бул эненин төрөп жаткан учурунда жуктурушу мүмкүн кан аркылуу. Эгер мисалы үчүн кесаревага алса, анда жукпайт. Эгер мындай мисалы үчүн энесинде ошо гепатит С
бар экен да, мисалы үчүн экинчи триместр же болбосо үчүнчү триместр, анан кийин эми ал убакта дарыгер дарылар менен дарылабайт да, же дарылай береби эгер боюнда болсо деле? Боюнда болсо деле бар. Бейтапка боюнда бар аялга дагы биз вирустук ушул жугуунун алдын алуусу болуп эсептелинет. Баласына ушул как раз таки экинчи, үчүнчү триместрде биз дарыласак болот, үчүнчү триместрде. Бул дагы абдан сонун суроо берген турбаймынбы сизге? Эң керектүү информация бул, себеби дегенде баягы ушундай көп суроолор бар да. Бул боюнда бар аялдын эң биринчиден аны биз ПЦР анализин көрүшүбүз керек. ПЦР деген бул вирустун канча көлөмүндө 1 миллилитр канда бар. Эгерде бул жогору болсо, бар болгон болсо, анда эненин балага өтүшү риск абдан жогору болот. Ал эми ПЦР анализи жок болгон болсо, вирус жок деп берилген болсо, анда андай коркунуч жок эсе. Андай келин, боюнда бар аял өзү эле төрөсө болот. Бирок ошол убакта деле дарылануу Мүмкүн. болот, анан кийин бирок кесаревага алышат да. Андай биздин сиздер инфекционисттер эмне дейсиздер? Баягы сиздер деген заключениеңиздер болуш керек да. Өзү төрөсө болот же болбосо кесаревага кылып деп андай. Боордун абалы жакшы эле болсо, анда өзү эле төрөсө болот. Эгерде ПЦР анализи дагы отрицательный болсо, андай биз андай заключение, уруксатты биз бербейбиз да. Ал гинекологдор менен бул абдан мындай щепетильный суроо. Аны ошо гинеколог, акушер, терапевт менен чогуу отуруп, ар бир бейтапка мындай индивидуалдык көз каранды карашыбыз керек. Түшүнүктүү. Аны мындай биз жалпы жол менен айта албайбыз. Менимче мына сиз айткан баардык информациялар абдан керектүү болуш керек биздин көрүүчүлөрүбүзгө. Эми программанын аягында ушу биздин көрүүчүлөрүбүзгө сиздин кеңешиңиз, каалоо тилегиңиз болсо? Абдан кызыктуу болду деп эсептейм. Биздин телекөрүүчүлөргө мен чын ден соолук каалайм. Өз убагында кандай гана оору болбосо дагы, оору жок болсо дагы ден соолугубузга кам көрүп, бизден кийинки биздин урпактарга дени сак урпактарды алып келели деп кеңеш айтат элем. Оорубаңыздар. Рахмат. Рахмат келгениңизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгер сиздер ушул эки дарыгер программасын көрүп, суроолоруңуз пайда болсо, биздин студияга кайрылсаңыздар болот. Биз сиздерге Алтынай Камчыбековага 10% скидка жолдомо беребиз. Биздин программабыз аягына чыкты. Саламатта калыңыздар.